Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa salatu wa salamu ala rasulillah. Жараткан Алла субханаху ва таалага чексиз мактоолор болсун, сүйүктүү пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга чексиз салават саламдар болсун. Алла субханаху ва таала жума күнүбүздү баарыбызга, элибизге берекелүү кылган болсун. Өткөнкү жумадан ушул жумага чейин билип билбей, атайлап атайлабай кетирген кемчилик, ката күнөөлөрүбүздү жаратканым кечирип, кийинки жумаларга эсен аман жетүүбүздү насип кылган болсун. 750 жылдары ислам дини биздин Орта Азияга келе баштаган. Тагыраак айтканда, мусулман араб жетекчинин аскерлери динди жеткире келген. Самарканд шаарын басып алат. Самарканд шаарын басып алгандан кийин басып алуу жолу туура эмес болот. Адилетсиздик менен болгон болот дагы. Ошол учурда эски халиф кайтыш болуп, жаңыдан Сулейман деген халиф кайтыш болот дагы, жаңынан Умар ибн Абдул Азиз халиф ордуна келет. Мусулмандардын негизги падышасы болуп дайындалат. Самарканд эли өкүлдөрүн жиберишет. Мусулмандар адилеттүүбүз дейт. Жетекчисине барып, халифине барып, арызданып көрөлү. Анткени булар бизге кол салганда, эрежелерин сактабай, адилетсиздик менен бизди басып алышты дейт. Хазіреті Умарға кабар жетет. Умар ибн Хаттаб эмес, Умар ибн Абдул Азиз казы жиберет. Кошо. Самарканд элине кошо казы жиберет дагы, барып Хурасанда Кутайба менен беттештирип чечкин дейт маселени. Казы деген сөзүбүз азыркы күндөгү сот, чечүүчү орган. Талаш тартышты карап чечүүчү орган. Хурасанга жетишет. Хазіреті Умардың өкүлү казы Кутайбаны чакырат, аскер башчыны келиңиз деп. Бир тарапта Кутайба турат, бир тарабында Самарканд элинин өкүлдөрү турат. Самарканд элинин өкүлдөрү сөздү баштайт. Урматтуу казы, силерде исламга чакырганда биринчи исламды түшүндүрөт экенсиңер, исламдын өзгөчөлүгүн айтып берет экенсиңер, кааласаңар карман кыла, кааласаңар баш тарткыла деген ыктыярды дагы берет экенсиңер. Тандаган болсо маселе бүттү, тандабаган болсо эки вариант коет экенсиңер. Эки сунуш, эки жол көрсөтөт экенсиңер. Бири мусулмандардын аскерине келишилген түрдө жыл сайын акча төлөп турат. Экинчиси болсо согуш.
Ушул 3 сунуш айтылмайынча согуш жарыяланбайт экен. Кутайба аскер башчы боло турган болсо, бизди исламга чакырган жок. Жанакындай жизия төлөйсүңөр же болбосом деген вариантты айткан жок дагы, кол салып басып алды дейт. Казы Кутайбадан сурайт. Айтылган дооматтар распы? Дооматтар распы дейт, туурабы, чынбы? Дегенде ооба. Биз аларды исламга чакырган жокпуз. Аларга эч кандай сунуш узаткан жокпуз. Келе калып согуш менен басып алдык дейт. Мамлекетти, чоң шаарыны, хандыкты басып алган. Ошондо жанакы казы айтат. Жакшы мойнуңузга алдыңыз дейт. Биз мусулмандар bir-biribizге эскертүүчүбүз дейт. Сиз адашсаңыз мен сизди эскертемин, мен адашсам сиз мени түздөп турасыз дейт. Сизге айтарым, Алла субханаху ва таала бул динди эч качан күч менен колдогон эмес дейт. Эч качан күч менен тургузган эмес дейт бул динде. Чындык менен, адилеттүүлүк менен гана тургузган дейт. Сиздин басып алганыңыз туура эмес болуптур. Ошон үчүн аскериңиздин баарын, жалпы мусулмандарды Самарканд шаарынан чыгарыңыз дейт. Чыгарып туруп, кайра башынан баштап динге чакырасыз. Кабыл алышпаса, экинчи сунушту жизияны айтасыз. Андан да баш тартса, согуш жарыялайсыз дейт. Жанакы Самарканд элинин өкүлдөрү уккан кулактарына, көргөн көздөрүнө ишенбей, артына кайтышат. Бир болсо бизди алдады булар. Кулагыбызга тепти. Уктатты. Көңүлүбүздү көтөрүп чыгарып жиберди дегенде, арадан эч канча саат убакыт өтпөй, мусулман аскери Самарканд шаарынан толугу менен алган нерсесин кайтарып, бузган нерсесин ордун толуктап чыгып кетишет. Ошондо Самарканд эли исламдын адилеттүүлүгүнө мойсунуп, эмне кылышат? Ислам динин кабыл алышат. Малайзия, Индонезия деген мамлекеттер бар, аралдар. Тынчтык океан жакта, Индийский океан жактарда. Алардын дагы динге келүү себептердин бири, аларга барган соодагерлер алдабай, алданбай, таза соода кылган үчүн болгон. Соодада адилеттүүлүк кылышканы үчүн алар динге келишкен. Ошол халиф Хазіреті Умар ибн Абдул Азизге Кутайба ибн Муслим кайтыш болгондон кийин башка бир аскер башчы Хурасан элине жетекчи болот. Ал Хазіреті халифке кат жазат. Урматтуу Хазірет, мага акчадан жиберсеңиз, каражат жагынан жардам кылсаңыз, аскер менен көмөк көрсөтсөңүз, бул элди камчы менен кармап турбаса кыйын экен дейт. Күч менен, камчы менен кармаш керек экен дегенде, Хазірет Умардын жообу мындай болот. Сен жалган сүйлөп жатасың, сен адашып жатасың, аларды чындык менен адилеттүүлүк түздейт дейт. Аларга сен адилеттүү мамиле кыла турган болгон, алар түздөлүп калышат дейт. Allah subhanahu wa ta'ala Kur'an-ı Kerim'de
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. Чынында Аллах субханаху ва таала буйрат, эмнеге буйрат? Бил адли, адилеттүүлүккө буйрат. Вал ихсани, жакшылык кылууга буйрат. Жакындарга жардам берүүгө буйрат. Жаман иштерден, зулум кылуудан кайтарат деди. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. Чынында Аллах субханаху ва таала силерди аманаттарды өз ээлерине кайтарууну буйрат деди. وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. Егерде эки адамдын арасына түшүп чечүүчү боло турган болсоңор, адилеттүү чечкиле деди. Al-adl, adillettүүлүк бул Алла Тааланын өзүнүн сыпаты. Анын карама каршысы зулум. Я ибади инни харрамту зулма ала нафси дейт. Эй пенделерим, зулум кылууну мен өзүмө арам кылдым дейт. Аллах субханаху ва таала өзүнө акысыз башка пендесинин акысына кирүүнү өзүнө арам кылдым дейт. Бизге гана эмес. Жаш өткөн сайын адам баласы көзү ачылат, көптү көрөт, көп үйрөнөт дейт. Мага эле ошондой сезилеби, же сиздерге дагы билбедим. Бирок эл менен аралашкан сайын балки мага эле ошондой көрүнөт. Акыркы учурларда башка адамдын акысына кирүү, башка адамга зулумдук кылып коюу бул жөнөкөй эле көрүнүш болуп калгандай сыяктуу. Айрыкча бизге жакын болгон адамга тиешелүү маселеде. Сиздин бир тууганыңыз менен алысыраак тууган же чужой бөтөн адам менен келишпестиги боло турган болсо, автоматтык түрдө бир тууганды колдойбуз. Ал туурабы, туура эмеспи кызыктырбайт. Автоматтык түрдө коллеганы колдойбуз, бирге иштегенди. Автоматтык түрдө айылдашыбызды колдойбуз. Табият тартса дагы Кудай Таалам тыюу салган нерсе. Адилеттүүлүк болуш керек. Ага көпчүлүгүбүз көңүл бурбайбыз. Өзүбүз адилеттүү болбой, жараткандан адилеттүү болушун сураганыбыздагы уятсыздык. Өзүңүз жараткандын буйругун так аткарбай туруп, Кудай, мага адилеттүү бол дегенибиз туура эмес. Бул сөз ар бирибизге тиешелүү. Жетекчилерге гана эмес, органда иштегендерге гана эмес, күчү барларга гана эмес, акчасы барларга гана эмес бул. Ар бирибиз үйдүн, кээ бирлери үйдүн аксакалы, кээ бирлери үйдүн атасы. Жок дегенде үйлөнүп балдарың бар. Карай турган инилерин, карындаштарың бар. Ошолорго карата кылган мамиледе дагы. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын жанына бирде бир сахаба келет дагы. Я Расулаллах, мен бүгүн
Уулдарымдын биrini жасап кийинттим дейт. Сарпай кийгизди. Ушуга күбө болуңуз дейт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам сурайт. Башка балдарың барбы дейт. Ооба я Расулаллах, башка балдарым бар дейт. Алардын баарына ушундай кийим кийгиздиңби дейт. Жанакы сахаба я Расулаллах, жок. Ушул балама гана кийгиздим, анткени ушул баламды гана жакшы көрөмүн дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам анда зулумга мени күбө кылбагын дейт. Адилетсиздик ишке мени күбө кылбагын дейт. Эртең күнү ошол балдарың сага тегиз мамиле кылышын каалайсыңбы дегенде, албетте я Расулаллах, каалаймын дейт. Андай бола турган болсо, баарына тегиз мамиле кылгын деген. Кана биз ушул хадистен, кана амал жүзүндө кана. Уулдардын арасын бөлөбүз, бир туугандардын арасын бөлөбүз. Уул кыз деп вообще эле бөлүп таштайбыз. Эң кичинекейи деп көбүрөөк эркелетебиз. Эң чоңу деп каалаган нерсесин алып беребиз. Өзүбүз адилеттүү болбойбуз дагы, алардан адилеттүүлүктү талап кылабыз. Ал азыр келгенсип, жараткандан дагы адилеттүүлүктү талап кылабыз биз. Я Аллах. Hazreti Umar ibn al-Khattab, экинчи халиф, Hazreti Abu Bakır'dan кийин болгон. Халиф болуп турган учурунда Перс империясынын падышасынын өкүлү келет. Мадина шаарына келип, мечитти сурайт, халиф кайда болуп турат деп. Мечитиге барса, мечит адам жок мечитте. Адамдар көрүнбөйт. Топтолуп турган адам жок. Халифке окшогон деле адам көрүнбөйт ал жерде. Мечиттен таппай үйүнү сурайт. Балким үйүнө кетип калган деп. Үйүнө барса, аял айтат, жок. Ал мечитте келген жок дейт. Кайра мечитке барып издейт, таппайт. Анан бирөө жарым мечитке кирип жаткан, чыгып жаткандан сурап калса, тетиги бурчта жаткан халиф ушул дейт. Алдына барса, охрана жок, күзөткүчтөрү жок, жардамчылары жок, вазирлери жок, кеңешчиси жок, секретары жок. Жалгыз Hazreti Umar жерде жатат. Кийимин оронуп алган. Жыртык кийим. Тигиле берип, тигиле турган жери калбаган. Ошондо алтындай сөздү айтып кеткен. Адилта, адилеттүү мамиле жасадың элиңе. Фааминта, адилеттүүлүк жасаганың үчүн көңүлүң ток болду, тынч болду дейт. Фанимта, ошон үчүн уктадың дейт. Адилеттүү бар жерде эч кимдин акысына кире албай турган болсо, эч ким анын акысына кирбей турган болсо, ким өнүкпөсүн? Бирок ушул мүнөздү күчү барлардан, жетекчилерден, башкаргандардан гана талап кылып жатабыз биз. Бирок чын-чыныга келгенде өзүбүздүн жашоодо ошол мүнөз барбы? Жөнөкөй деңгээлде, кичинекей үй бүлөдө, бир уул, бир кызы бар, эки уулу бар үй бүлөдө, 2-3 бир тууган бар үй бүлөдө ушул мүнөз ордун алганбы? Канчалык деңгээлде бар?
канчалык деңгээлде адилеттүүлүккө амал кылабыз? Бул маселе 2-3 үй бүлөсү бар адамдарга дагы тийишелүү. Сүннөткө амал кыламын. Кудай Таалам акчаны берген, күчтү берген, мүмкүнчүлүктү берген деп туруп, 2-3 үй бүлө курат. Анан бирин таштап кетет, бирини кароосуз калтырып коет, акысына кирип коет. Сүйүктүү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам эмне деди? Ман канат индахум раатан. Кайсы бир мусулман адамдын 2 жубайы боло турган болсо, фалам я'дил байнахума, алардын арасында адилеттүүлүк менен мамиле кылбай турган болсо, жаа яумал кыямати ва шиккуху сaqitun. Кыямат күнү келет, кандай абалда келет? Жарымы жок абалда келет деди. Жарымы жок абалда келет деди. Алымдарыбыз адилеттүүлүктү түнөгөн түндө жана каржылаганда адилеттүү болсо жетиштүү деди. Ошону өзүн кыла албайбыз. Ошону өзүн кылбаган канча бир туугандарыбыз бар. Үйлөнүү экинчи, үчүнчү, негизи үйлөнүүнүн өзүнүн өкүмү кээ-бирлерине фарз, кээ-бирлерине сүннөт боло турган болсо, экинчи аял алуудагы кээ-бирлерине фарз, кээ-бирлерине сүннөт, кээ-бирлерине арам. Бирок адилеттүү кылуу бул парыз. Милдеттүүсүз адилеттүү кылганга. 2 жубайыңыз болсо, алардын арасында бирден ашык балдарыңыз, уул кыз боло турган болсо, алардын арасында адилеттүү кылуу сиз менен биздин милдетибиз. Жүрөккө жакынына карата чечим чыгарган исламдан эмес. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам кыямат башталган учурда махшар майданына адам атадан баштап кыяматка чейинки адамдардын баары топтолуп эсеп китеп боло турган учурда Алланын аршынын көлөкөсүнөн башка эч кандай көлөкө жок болгон учурда 7 түрдүү адам ошол көлөкөдө турат дейт. Алардын башында биринчи болуп Ал-имамул адил, адилеттүү жетекчи. Ал-имамул муслим деген жери жок. Ал-имамур рахим, райымдуу, мээримдүү жетекчи деген жок. Ал-имамул адил, адилеттүү жетекчи деди. Алымдарыбыздын бир жакшы сөзү бар. Инналлаха юқиму ад-даулатал кафиратал адила. Алла субханаху ва таала адилеттүү мамлекетке, адилеттүү коомго капыр болсо дагы күч кубат берет деди. Вала юқиму ад-даулатал муслиматал залима. Адилетсиз мусулман коомчулукка жараткан жардам бербейт деди. Салыштырып атасыздарбы? Бул жакта адилеттүүлүк гана турат, мусулман эмес. Бул жакта ислам турат, адилеттүүлүк жок болуп турат. Кудай Таала моуну колдойт деп атат. Моуну эмес. Канчалык деңгээлде бизде ушул сезим, ушул мүнөз бар? Өзүбүз канчалык деңгээлде ушуга амал кылабыз? Албетте, жума күнгү ушундай маселелер айтылуудан максат өзүбүз кошо амал кылуу. Дегенмен وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. Ескерткин, албетте ескертүү имандууларга пайдалуу дегендей, биздин сөзүбүз ескертүү катары.
Бул жашоого келгенбиз, кетерибиз бар. Кетебиз деле, эртеби кечпи. Бирок жашоого келгенден кийин, бир жашка жеткенден кийин, ал учурда Кудай Тааланын тарабынан бизге берилген милдеттер болгондон кийин, милдеттерге кошо укуктарды да кошо бергенден кийин, укукту талап кылганга чейин милдеттерибизди так аткара билсек, бул жашоодон так аткарып кетсек, болушунча колубуздан келишинче амал кылсак, амал кылууга Алладан жардам сурасак. Субханак Аллахумма ва бихамдик, нашхаду ан ла илаха илля анта, настагфирука ва натубу илейк. Мана ушул пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын улуу хадиси бар, ушу менен сөзүбү аяктайлы. Иннал муқситина индаллахи ала манабира мин нурин ан яминир рахмани азза ва жалла ва килта ядайхи ямин алладина яъдилуна фи хукмихим ва ахлихим ва ма вуллу. Бул жашоодо адилеттүү болгондор кыямат күнү жараткан Алла субханаху ва тааланын оң тарабында болушат дейт. Алла субханаху ва тааланын тараптарын баары оң. Алар кимдер дегенде, алар үй бүлөлөрүндө жана жетекчи болгон жерлерин баарында адилеттүү чечим кылгандар дейт. Аллахым баарыбызга адилеттүү болууну насип кылган болсун. Баарыбызга адилеттүү болууга күч кубат берсин. Кайсыл бир тууганыбыз жетекчи орунда отура турган болсо, Аллахым анын жүрөгүнө иман, инсап салсын. Ага туура адилеттүү чечим чыгарууну дагы насип кылган болсун. Туура адилеттүү кеңеш айта тургандарды жанына жолотсун.